Эртең менен Ереше хан тактысында отурганда алгач уазир кирип, сөз жүйөсүнө салып: "Ханым, эсиңиздеби? Тойго келип, балбаны жеңип байга алган, өзү найзага түшүп, каршылашынын жүрөгүн теше сайган, аты дагы чыгып байге алган, анан шылтоо менен кыйкымдап камалган кыргыздардын башчысы Тагайды алып калып, калган 40 жигитине боштондук бердиңиз эле. Ошол Тагай сөзүм бар дегенинен абактан жолугуп сүйлөшсөм, ал чакырып, даңктап, тойду алган мөрөйгө ичиңер күйүп, жосунсуз иш кылдыңар. Хан бул элдин башы, акыйкат болушу шарт эле. Мен чакырып, силерге ушул жазаны көрсөтсөм, эмне деген наалат айтат элеңер? Эки жүздүү менен кошоматчынын бири-биринен айырмасы жок. Ошондуктан хан өзүнүн хан деген наамын актап, тилдүү көз боочуларга жетелетип ийбесе деген жүйө кеп айтып, бизди сөзгө сындырды. Тагай бийди алдына чакыртып, эр чекишпей бекишпейт дейт. Сизди айыптап, көп убакыт кыйноо кылган экенбиз. Өткөн кекти кечип биригишели, деди Ереше хан. Мен силерге бак талашып келген эмес элем. Бир туугандай эки элди бириктирип, ынтымакташып өтсөкпү деген жакшы ой тилек менен келдик эле. Ал тилек ташкап, максат ордунан чыкпай, чакырып урган иттей сандалттыңар. Бул мансапкорлук, бийлик ээсинин адилеттиктен кетиши. Адамга жагымсыз, келишпес душман катары силер бизди жаман акыбалга таштадыңар. Тууган болуп коюнга кирип, тойго чакырып сыйладыңар. Кийин душман болуп жылаандай моюнга оролдуңар. Силер мени жалгыз аксатпай, ээрчите келген жигиттерди жалпы элге сөз келтирип аксаттыңар. Силер ичи тар бузукунун сөзүнө киргенсиңер. Юрт башчысы колу менен кармап, кулагы менен угуп, сөз жүйөсүндө ак карасын салмактап туруп, күнөө кимде экенин биле жүргөн ылайык, деп Тагай би жооп иретинде сөз узатты. Ереше хан башын акырын ийкегилеп: "Сөз жетти, Тагай би, мындан ары сыйлашып жүрөлү. Биздин сенин алдыңа түшкөнүбүз 40 кыздан тандап, бир кызга үйлөнүп, көңүл ачып, кадимкидей өз ордуңа келгенде айылыңа кайтаарсың. Азырынча чогуу туруп, кептешели, эрмектешели", деди. Тагай би ошол кечте Калмараан аттуу кара каш татына кызга баш кошту. Жыл маалына жакындаганда кетүүнүн камын ойлоп аялына: "Эгер ээрчип кеткиң келсе, ала кетейин. Өз акылың өзүңдө", дегенде Калбараан: "Кошо барар элем. Бирок биздин элдин салтында туулуп өскөн жеринен бөтөн элге барууга акысы жок. Бөөдө кырсыкка, адамдын турмушунда айыкпас дартка учурайымы деп чоочулайм", деди. "Болуп туран да, төрөсөң эгер кыз бала болсо, өзүң билип атын кой. Өзүңө кайрымдуу кылып тарбиялап өстүр. Эркек төрөсөң, атын Кара Чоро коюп, тарбиялап өстүрүп чоңойтуп, бой тартканда, Назилиң кыргыз, атаң Тагай би, жериң арка, кең чүй же талас де. Менин атымды айтса, сурамжылап табаар. Белгиси мына", деп кынын чечип бычагы менен берип, талагын айтып, коштошуп, аттанып, ата журтуна жөнөп кетти Тагай би. Кыргыз эжелтеден элдин жүгүн көтөргөн, эл үчүн кызмат кылган,
ак сүйлөгөн, арам ою жок, арды, намысты бийик туткан элдин бири болгон. Көп элде канчалык кыргын болсо дагы, канчалык кан төгүлсө дагы, эл жерин сактай албай жок болуп кеткендер бар. Биздин ата-бабалар өз өмүрлөрүн кыйышса дагы, аркасында элди, жерди, мамлекетти сактап калып, чоң кызмат кылышкан. Эл жерди коргоо эзелтен келген ыйык парзыбыз. Бирдиктүү эл бул дүйнө таанымы, баалуулуктары, ой мүдөөсү, көз карашы, көксөгөнү, тилегени төп келген эл. Азапты көрүп, акмакты көрүп, запкыны тартып, адашууда болуп, жаңыланууну көрүп, ошондон улам тууралыкты издеп, чыйралып, бекемделип, күчтөнүп, биригип, анан барып бирдиктүүлүккө жетет. Элибизге, жерибизге улуу биримдик келсин. Кыргыз эли өркүндөсүн, кыргыз эли өссүн.